Ошондуктан ата журттан чыгуумдун бир гана себеби мына жалпы республикалык курултай 17-сине деп жарыялап атпаймынбы? Ушул курултайды дагы мына ата журт уюштуруп атат. Мына ата журтчулар келип баарын басып алган атат деген сөз болбос үчүн мен биринчи ата журттан чыктым. Бул биринчи себеби болду. Эл туура түшүнүш керек да муну. Жана партиялаштарым да туура түшүнүш керек. Экинчи себеби ушул акыркы 4 жылда мен толук көзүм жетти. Партиялык система менен биз башкарууга бара албайт экенбиз. Азыр балким эртелик кылаттыр бизге. Себеби дегенде мурда уруу түндүк түштүк деп бөлүнгөн болсок, азыр болсо партия деп 300гө жакын партия ачылып кетти. Ар бири ар кайсы жерге барып алып партиянын төрагалары жылкы союп, кой союп кел менин партияма кир, шайлоого катышабыз деп ушу элдин баарын бөлүп жара башташты мына. Бул турмушубузда болуп аткан оокат, көрүп атабыз каралаш. Андан сырткары мына былтыр Кара Суу районундагы окуяга өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Атышып, бычакташып кеткенге чейин барбадыбы партиялар ошол шайлоодо баягы добушталашып. Ошого байланыштуу бизде партиялык система азыр эртелик кылат экен да. Ошон үчүн мен партиядан чыктым. Биз сунуштап аткан жанагы курултайда деп 3 нерсе сунуштап атпайбызбы? Биринчиси бүт кен байлыктар мамлекетке өтүш керек. Экинчиси иллюстрация мыйзамы кабыл алыш керек. Үчүнчүсү ошо система өзгөрүш керек деп. Биз системаны өзгөртүшүбүз керек болуп атат. Түп тамырынан бери өзгөртүп системаны. Бир жеке гана бир саналуу топтун кызыкчылыгын эмес, же жеке бир адамдын кызыкчылыгын эмес, чындап мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына иштей турган системаны түзүшүбүз керек болуп атат. Мына ошол себептен мен партиядан чыктым.